товарды акчасын төлөгөндөн кийин товардын менчик укугу мага өткөндөн кийин мага документ менен өтүш керек. Демек мен кимден сатып алган болсом ошол жерде ошондон эцифин талап кылып алышым керек. Эки эле талап. Бирок ордуна биз азыр отчет тапшырууну ошол менен бирге салык төлөмдөн да бошотулуп атат. ККМде канча соода кылды? Мисалы 100 сомго соода кылса же 1000 сомго соода кылса дагы чекти басып турат, болгон эле ошол. Анан годовой отчет деген бербейт. Годовой отчет дегенде как раз таки единый налоговый декларацияда ар бир ишкерди кылган жаран тапшыруучу бар. Ар ким муниципальный служащий, госслужащийлер жыл айында бир жолу декларация тапшырабыз. Ал жерде баягы бүт өзүнүн жасаган жумуштары. Түшүнүктүү. Ал эми квартал деген жок, квартал сайын отчет берүү деген. Жок, квартал деген сайын отчет деген берүү бар, бирок бүгүнкү күндө аны автоматташтырып тапшыра турган ыкмалары сиздер аркылуу көрсөтүлүп турат. Эгерде 15 миллионго чейин соода кылбаса бир жылда отчет бербейт, демек ушундай. Анан да бир неме ошол ИПны мисалы ошо жанагы ишкер частный предприниматель же болбосо жеке ишкерликти алыш үчүн налоговыйда өчүрккө туруп калышат экен да. Онлайн каттоо да бар. Ал менен да колдонсо болот. Баягы жалпы айтканда бүгүнкү күндө мобилдик тиркеме иштеп чыккан салык кызматы, ошол мобилдик тиркеме аркылуу баягы справка каттоодон баштап справка алуу, отчеттор тапшыруу, ошол салык кызматы көрсөтүлгөн кызматтардын баары толугу менен үйдө отуруп алса болуп калган. Бул ушул шартка жетишип алдык. Демек ККМ бул жөнөкөй 15 миллионго чейинки соода алган карапайым эл үчүн түзүлгөн система экен да? Да. ККМ деген бул биринчиден бул сооданын ачыктыгын белгилейт. 15 миллион соода кандай, 15 миллион соодага жетти жетпегенде эгер ККМ болсо аны кантип аныктайбыз? Эң бул дагы эң жакшы ККМдин колдоонун жөнөкөй элдер үчүн жакшы жери бул экинчи тарабы бул колубузда кандайдыр алган кызматыбызга же болбосо алган баягы товарыбызга бул документ болуп эсептелип калат да. Демек бир буюмду сатып алып, ал бизде ал буюм бракованный болуп калып же кандайдыр бир немеге туура же бир тамактанып отравление болуп калсаң, ошол факты болгондугу жөнүндө бул жөнөкөй жаранга бул документ. Кызыктуу нерсени айттыңыз да, мобилдик телефон аркылуу дагы ККМ приложенияны көчүрүп алып туруп, ошол жерден дагы ошол мобилдик телефон аркылуу дагы иштесе болот экен да? Да, мына мен мисалы сизге өзүм деле маалымат көрсөтүп, мындай наглядный көрсөтүп берейин азыр. Салык кижи дегенди скачать этсеңиздер, мен мондай болот. Бул жерде логин, паролдорду аласыздар. Логин, пароль киргизесиз. Киргенден кийин бул ачылат. Анын ичинде уже полный маалымат аласыз. 15 миллион соодалаган субъекттер боюнча жаңы айтып кеткендей, 1 сом салык төлөбөйт. Отчет тапшырбай. Единственный бул талап бул отчисление социальный фонд жасайт. Болду, башка эч кандай салык төлөбөйт, отчет тапшырбайт.